Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары уланып жатат. Бүгүн ал Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушаары күтүлүүдө. Мындан тышкары өзбекстандык делегация мамлекеттик ишканалардын башчылары менен жолугушат. Кечээ эки өлкөнүн жеке ишкерлеринин жолугушуусу болгон. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 5 сентябрда башталган. Кечээ ал Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, Кыргыз-өзбек кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Кыргыз-өзбек алакасы кайрадан жанданат. Эзелтен келе жаткан соода жана экономикалык байланыш түптөлөт. Буга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапары далил. Бүгүнкү иш сапардын жүрүшүндө көп жылдан бери талаш тартышка түшкөн чек ара маселесине акыры чекит коюлары күтүлүүдө. Көп жылдык тарыхый байланыш эки өлкөнүн ортосуна достук алака көпүрөсүн салды. Алгачкы жолу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев мамлекеттик иш сапары менен Кыргызстанга келип, аны өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Андан соң иш сапардын улантысы аларча мамлекеттик резиденциясында башталып, салтка айланган сүрөткө түшүү жөрөлгөсү болду. Коңшу өлкөнүн башчысы акыркы жолу мындан 17 жыл мурун Кыргызстанга келген. Андан бери эки тараптуу 130га жакын келишим, макулдашууга кол коюлганы менен талаш тартышка айланган чек ара көйгөйү бүдөмүк бойдон калып келген. Жыйындын жүрүшүндө алгач президент Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, эки өлкөнүн байланышы түбөлүктүү экенине токтолду. Сиздин келишиңизди урматтуу Шавкат Миромонович, менимче кыргыз эли да, өзбек эли да 25 жыл күттү да. Качан ушундай сапар болот, качан ушундай жолугушуу болот, качан ушу болуп аткан маселелер чечилет деп. Ошондуктан сиздерге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Учурда Кыргыз-өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырымды түзүп, анын 320 чакырымы ушул кезге чейин такталбай келет. Тагыраагы эки өлкөнүн ортосундагы талаш тартышты жараткан 36 аймак бар. Ушу менен чек аранын 80%-нан ашыгы, мына биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. 15%-на деле Кудай буйруса, мына 85%-на тил табышкандан кийин 15%-на дагы тил табышабызга деп турам. Учурда чек арадагы тактала элек тилкелер эки өлкөдө тең бар. Алардын бири Ош облусундагы Кемпир Абад суу сактагычы, экинчиси болсо Жалал Абадтын Алабука районундагы Гавасай аймагында болсо, үчүнчүсү Баткенде Сох анклавынын айланасындагы участок. Башкысы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын дээрлик 85% такталып бүттү. Албетте, мына урматтуу Алмазбек Шаршенович, мен үчүн жуда кадырдан достум, Кыргызстан президенти айтканларыдек, бу күнлөрдө биз жуда көп мына шу икки халк күтүүдө. Шуның үчүн бүгүн карсаклар чогонда жуда мен биласизми, юрагимден мына шу кубанч карсаклары, кубанч истеклери, нема айтсаңыз, бу катта халкымызды арзу ниятлары edi. Кыргыз-өзбек чек арасынын делимитациясы дээрлик 85% чечилди. Бул боюнча атайын өткөл келишим даярдалган. Аталган маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек арадагы айрым талаштуу тилкелерди алмашуу жолу менен чечилди. Ал эми иш-чаранын жүрүшүндө эки өлкөнүн бир катар министрликтери кызматташуу документтерине кол коюшту. Ага ылайык эки тараптын соода сатык, экономикалык жактан карым-катнаш мамилеси бекемделет. Муну президент Алмазбек Атамбаев да баса белгилеп, бул күн эки өлкөнүн тарыхый барагында жазылып каларын кошумчалады. Кумтөр долбоору даяр болуп калды. Өкмөт кабарлагандай, кыргыз тарап эл аралык арбитраж менен экологиялык соттук териштирүүлөрдү чечип, бир пикирге келүүгө ниеттенип жатат. Центра Голд жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна 50 миллион АКШ долларын которууга даяр экенин билдирген. Мындан сырткары 2009-жылдагы келишимге ылайык жыл сайын төлөнүүчү каражат 310 миң АКШ долларынан 3 миллион долларга жетти. Кумтөр Голд компаниясы буга чейин өкмөт көз карандысыз эл аралык консультант катары тараткан Амейс компаниясы койгон бардык көрсөтмөлөрдү аткара турганын билдирген. Центра Голд ошондой эле Кыргызстанда жаңы геологиялык чалгындоого кен иштетүүчү компанияларды түзүү аркылуу жаңы инвестицияларды тартууга даяр экенин билдирди.
Экс-депутат Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып, сот залынан боштондукка чыкты. Мындай чечимди 1-май райондук соту чыгарганын Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова билдирди. Айтымында уулу Рустам Жапаров, жакын тууганы Улан Усупов, Анарбек Бейшебеков, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Казиев, Жаңыбай Жеңишбеков жана Адылбек Исаев 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу кесилишти. Сот орусиялык жарандар Калыбек Жапаров, Абдыманап Бегишев жана Эрланбек Тагаевдин ар бирин 4 жылдан күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарды. Мурда соттолгон Чыңгызкан Кожогелдиев 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Экс-депутат Садыр Жапаров быйыл 25-мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, УКМКга алып келинген. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100дөй адамдын 12си камакка алынган. Базар Коргон райондук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова жашап турган үйдү конфискациялоого жатпайт деп тапты. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитовдун маалыматы боюнча прокуратура өздөрү ката кетиргенин мойнуна алган. Анын айтуусунда Аскаровдун мүлкүн конфискациялоодо протокол түзүлгөн эмес жана соттолуучунун өзүнө да жубайына да көчүрмөлөрү берилген эмес. Мына ушуну эске алган сот Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгаруу жөнүндө чечим кылды. Соттук териштирүүгө эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012-жылы анын мүлкү сот тарабынан камакка алынган эле. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку кеңеш депутаты Аида Салянованын ишин кароону улантат. 4-сентябрда соттук териштирүү Салянованын адвокаты түштөн кийинки процесске келбей калгандыктан үзгүлтүккө учураган. Оппозиционер саясатчы Аида Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунчулук деп атап келет.